Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir tuğandar, Allah Taala bugünkü ıyık günübüzdü berekeli kılsın. Bilip bilbey жасаған кемчилик күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирип, акыреттеги даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Тугандар, бүгүн биз сөз кыла турган темабыз адамдын табиятындагы эң жагымсыз көрүнүш, эң жагымсыз бир иш тууралуу сөз кылмакчыбыз. Тугандар, бул нерсе дин тутунган адамдардын арасында гана эмес, дин тутунбаган адам, жалпы адамзат арасында бұл жағымсыз бір көрініш, мына ушул жағымсыз бір іш. Бұл тоғандар біздің ислам шариатыбыз тыюу салған адамдын артын аңдымай. Мына ушул тууралуу бүгүн тоғандар сөз кылабыз. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин bir аятында: "Я юхаллазина аману ижтанибу кафиран минад-занн, инна ба'дад-занни исмун ва ла таджассасу." Аллах мына ушул аятында бизге кайрылып, имандуу мусулман адамдарга кайрылып: "О иман келтиргендер, Аллахтын ертеңки кыямат күнүнө, акырет күнүнө ишенген мусулмандар, жаман ойдон, күмөндөн сактангыла. Жаман ой бул күнөө" деп, "Валя таджассасу", мына ушул тыюудан кийин Аллахтын бизге буйрган нерсеси "Валя таджассасу" аңдыбагыла деп. Бул адамдын артынан түшүп аңдып, адамдын бекиткен нерселерин чыгаруу, мына ушул жашырган нерселерин, сыр болгон тымызын жасаган нерселерин сыртка чыгаруу биринчи жаман ойдон башталат. Аллах Таала мына ушул жаман ойдон өзү бизди тыйды. Бүгүн тугандар, биздин коомдогу болуп жаткан акыбал ушунчалык бир татаал бир сүрөткө айланды. Адамдардын ортосундагы болгон биримдик, ынтымак талкаланып, коомдун абалы аябай чоң бир коркунуч астында болуп калды. Ушул нерсеге алып келген факторлар, тугандар, дайым айтабыз, мына ушул человеческий фактор деп, адамдардын өздөрүнүн кул пейили мүнөзү, мына ушул нерселер ушундай ачынарлуу сүрөттү, абалды бүгүн жаратып турат. Тугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде: "Иякум вад-занна, фа иннад-занна акдабул хадис." Пайгамбарыбыз мына ушул сөзүндө жаман ойдон сактангыла. Жаман ой эң жалган, шайтандын адамдын жүрөгүнө салган калп сөзү деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Тугандар, динибизде көптөгөн жагымсыз, мисалы ошол илдеттер, оорулар, көптөгөн мынакей илгерки улуу залкар алымдарыбыз тарабынан изилденип, китептердин беттерине көптөгөн мына ушундай мээнеттер бүгүнкү күнгө чейин мынакей калды. Адамдын табиятындагы болгон эң жаман, же болбосо адамдын табиятындагы болгон эң сонун мына ушундай мүнөздөрдү айтып, адамдын ушундай бир айыптуу жаман илдеттерин айтып, мына ошол адамдын кайсыл кыймыл аракеттеринде мына ошол күнөөнүн көрүнүшү, жана бул кандай зыяндарды алып келиши, жана бул илдеттен кутулуу жолун талдап жазып, ушундай мээнеттерди калтырып келишкен. Тугандар, мына ушул жаман ой, албетте бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, адамдын жүрөгүнө шайтан тарабынан салынган эң калп сөз. Бул нерседен кутулуу кандай жол менен кутулуу мүмкүн? Тугандар, жаман ойдон кутулуу үчүн адам биринчи орунда мына ушул нерседен токтош керек. Мына ушул жаман ойдон кийин ырбап кете турган бул кийинки стадиялары, бул ошол адамдын артынан сайылып түшүп, анын бекиткен тымызын жасаган кемчилик күнөөлөрүн аңдымай, бирөөнүн айыбын аңдымай. Бул дүйнөдө, тугандар, кандай түзүм болбосун, ар бири мына ошол түзүмдө адамдар тарабынан дагы мына ошол ойлоп чыгарылган түзүмдөр болсун, айтайлык мына ошол социализм, капитализм жана башка ушул багыттар, тугандар, мына ушулардын бардыгы адамдын эркиндиги, адамдын улуулугу, мына ушул нерсени айтып келишкен. Бирок тугандар, түзүмдөрдүн көпчүлүгү дал ушул адамдардын укугун тебелеп, өзүнүн ушундай багытын булар коркуу үстүндө негиздеп келишкен. Террор, коркутуу, мына ошол түзүмдөр коркутуу үстүнөн. Бул дегени, тугандар, жалаң ошол автократия, диктатуранын адамдардын жүрөктөрүнө коркунуч салып, мына ошол түзүмдөр күн көрүп келишкен. Тугандар, адамдардын кемчилиги, адамдын табиятындагы болгон кемчилик,
күнөөгө жол коюу, кемчилик, ушундай бир адамга таандык кемчиликтер бул инсандын табиятында бар нерсе. Ар бир адамда кемчилик болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Куллу ибни адам хатта ва хайрул хаттаин ат-таввабун." Ар бир адам баласы күнөөгө жол коет. Бирок ошол катага жол койгон эң жакшы адам ал тобо кылган деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бул дегени тоба кылуу, бул дегени ошол туура жолдо баратып чыгып кеткенде мына ошол жолго кайтуу, бул тоба деп аталат. Мына ошол тауба деген сөз туугандар, мына ошол биздин ошол морфологияда 3 тамыр тамгадан турган сүласи мужаррат деп коет. Мына ошол Т, В, Б деген мына ошол 3 тамгадан турган сөз бул. Мунун этиши таба ятубу деп, таба дегени буквальный смысл бул кайтты деген сөз. Мына ошол тоба кылып Кудайга биз кантип кайтабыз? Биз күнөөбүздү мойнубузга алып, анан кийин кайтабыз. Тоба кылгыла деп, мисалы адамдын тоба кылышы үчүн туугандар биринчи бул адам ошол кемчилигин мойнуна алыш керек. Мойнуна алуу керек. Мына бүгүн сот иши жүрүп турган болсо, мисалы тергөө, ошол кезде эгер следствие менен кылмышкердин мойнуна алып, содействие көрсөтүп, мына ошол кылмышты жоюуга болгон аракеттери үчүн, мойнуна алган үчүн сөзсүз түрдө мына ошол соттагы ошол нерсени учитывать этип туруп, бул адамга берген жоопкерчилик каралат. Ошого ылайык, ошого татыктуу чара көрүлөт чечим чыгарганда. Ошондуктан туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан ушул сөзүндө биз ар бир пенде өзүнүн кемчилигин, катасын көрүп, катасын оңдогону аракет жасашы, бул туугандар, бул жакшы бир көрүнүш, бул жакшы нерсе, жакшы нерсе. Ар бир адам өзүнүн кемчилигин, катасын көргөн, бул жакшы нерсе. Бирок эч бир инсанга мындай укук берилген жок. Бул коомдогу ар бир инсан, ошол коомдун бир бөлүгү жана туугандар бир адамдын үстүнө экинчи адамды жүктөп, анын үстүнө насмотрщик кылып же контролировать кыла турган ошондой укукту эч кимге шариат берип койгон жок. Ар бир инсан, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Туба лиман шагалаху айбуху ан уюбин нас." Адамдардын кемчилик, айыптары менен алектенгендин ордуна өзүнүн каталары менен алек болгон адамга бейиш болсун деді. Бүгүнкү ачынарлуу бир сүрөт макалда келгендей: "Видеть сучок в другом глазу и не замечать бревна в своем" дейт. Бирөөнүн көзүндөгү бир чырпыкты көрүп, бирок өзүнүн көзүндөгү дөңкөчтү көрбөй коет. Мына ошол ситуация туугандар бүгүнкү мына ушундай коомдогу татаал, ушундай напряженный абалды жаратып келет туугандар. Мына көптөгөн коомдордун жок болуп кетиши бардыгы мына ушул нерседен келип чыккан, башталышы. Туугандар, мына ушул жерде аңдып карап биз айтабыз дайыма: мамлекеттик коопсуздук кызматтары, же ички иш органдары, мисалы ошол коомдун ичиндеги преступный элементтерди выявлять этиш үчүн ошондой наблюденияны жасоо бул шариатка карама каршы келбейт дедик. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол адамдардын дайыма айтабыз, адамдардын оюна келбеген нерселерди жасаган, мисалы ошондой маниактардын, маниакальный ошондой бир ооруларга, илдеттерге учураган оорукчандарды коомдун тынчтыгын, коомдун ошондой бейпил жашоосун бузуп жаткан ошондой элементтерди таап, ошолорду жок кылуу, коомдон изоляцияга, аларды изолировать этүү албетте мына ошол органдарга жүктөлгөн жумуш. Ошондуктан бул нерсени биз исключение кылып чыгарабыз. Бул жерде туугандар, кызматтар дагы албетте бирөөлөрдүн преступный заказдарын аткарбаш керек. Мына ошол нерсени дагы биз унутпашыбыз керек. Постанова болбош керек. Жөндөн жөн мына ошол нерсе жасала турган болсо, албетте шариятыбыздагы арам кылынган категориянын ичине кирип кетет. Пенденин аврат деп коебуз, мынакей авратыңды жап деп биз аврат деген сөз, бул дагы ушул араб тилинен келип чыккан сөз. Аура деген ошол адамдын туугандар жашырган нерсеси аврат деп аталат. Айткайлы, мына ушул биз кийип жүргөн, мисалы ички кийимдер же болбосо сыртты ушул кийген денебизди жапкан нерселердин бардыгы ушул авратты жаба турган, биринчи орунда ушул авратты жаба турган функцияны аткарат. Уяттуу жерлерди жаап, анан зинат деген ушул кооздук, ал экинчи орунда келет. Бирок ошол адамдардын кемчилиги, адамдардын катачылыгы,
тугандар. Көпчүлүк адамдар бар, мисалы бир күнөө иш жасай турган болсо, ошолор демонстративно жасаган адамдар болот. То есть бул адам өзүнүн кылган ишин чочулабайт. Бирөөлөр көрүп калса уят болот, же болсом шерменде болом деген ошондой опасение, кооптонуу бул адамда жок. Эмне үчүн десе, бул адам ошол жасаган ишти демонстративно жасап жүрөт, элден жашырылган жок. Мына ушундай категориядагы адамдарды эгерде обсуждать этиле турган болсо, гыйбат деген ошондой категорияга кирбейт, обсуждение. Тугандар, бул адамдын жасап аткан иши эгерде бул тымызын болсо, эгерде ошол адам ошол нерсеси чыгып кетишин каалабаса, бекитип, ошол ишти бекитип жасай турган болсо, мына ушул күнөөлөрдү чыгаруу, мына ушул тугандар жакшы нерсе эмес. Бирөөнүн абирин, намысын төкмөй, бул жазасы аябай оор. Бул нерсени пайгамбарыбыз Аллах Таала, биздин ислам шариятыбыз бул нерсени тыюу салган. Коомдогу болгон эреже тартиптердин бардыгын тугандар шариятыбыз айтып келген. Курандагы тажассус деп, ошол артынан аңдымай, ошол адамдардын тымызын бекиткен нерселерин сыртка чыгаруу. Биз айтып атабыз го, жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын бизге берген эң чоң нематтардын эң бири, эң улуу немат, тугандар, мына ушул адамдын жасаган күнөөсү, кемчиликтери жыты жок. Эгерде адамдардын жасаган күнөөсү менен күнөө жасалган сайын адамдан неприятный ушундай бир запах, жыт чыга турган болгондо, шаарлар бош калып, адамдар биринен бири качып, талаалап кетмек тоолорго качып. Ошунчалык коомдун, ошол адамдардын күнөөсү жыттанып турса, ошондой жытты көтөрө албастан бардыгыбыз тоолорго, таштарга качмак. Бирок кудуреттүү Аллах Таала даанышман зат. Кудуреттүү Аллах Таала илими чексиз болгон улуу зат. Мына ушул улуу зат пенделердин жасаган кемчилигине мына Аллах өзү парданы тосуп коет. Кудай билет. Бирок ошол пендесинин жасаган нерсесин Кудай ачпайт. Аны жылаңаштап аткан ошол адамдардын өздөрү болот. Мисалы, кече күнү же бир канча күн алдын ошол жаштардын ортосундагы болгон бири-бирине сыймыктанып, мисалы бул уяттуу нерселерден адам намыстаныш керек болчу, бирок бул нерсе тескерисинче. Ушунчалык багы адамдардын табияты уже бурулуп баштаган кезде адам уяла турган нерсеси менен сыймыктана турган болуп калат. Мына өзүнүн ошондой геройский похожденияларын, кимдер менен зина кылганын, жана кантип күн өткөргөнүн, укмуш ушундай нерселерди жасабадыкпы деп туруп, мисалы сыймыктанып, ошол нерселерди, ошондой байкаларын айтып берип турганы, бул дал ошол Кудайдын жашырып койгон күнөөсүн, бул пардасын айрып, өзүн-өзү аброюн, намысын төгүп аткан адамдар болот. Бул нерсе пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, бир адам эгерде бир күнөө жасай турган болсо, бир адам жашыруун, тымызын бекинип жасаган күнөөсү болсо, ошонун кесепети ошол бекинип жасаган адамдын өзүнө тиет. Эгерде күнөөнү ачык, ошондой демонстративный формада күнөөнү жасай турган болсо, бул күнөө тугандар жалпы коомго тиет. Эмне үчүн дегенде, мына ошол жасалып аткан нерсе, бул зараза. Тугандар, бүгүн биз мынакей айтып аткан коронавирус сыяктуу, тугандар, коомдун ичиндеги кээ бир адамдардын кылыктары ушунчалык заразный болот, бири-бирине жугуп баштайт. Мына ошол нерсени биз көрсөк болот. Мына ошол категориядагы адамдардын кемчилик каталарын чыгарган болбойт, тугандар. Бул деген адамдын бүтүндөй бир инсандын тагдырына балта чабуу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир хадисинде, тугандар, мен сатара айба ахихи сатараллаху уюбаху яумал кияма. Кимде ким эгерде өзүнүн бир тууган ушул мусулман адамдын айыбын, күнөөсүн жашыручу болсо, кыямат күндө Аллах Таала бул адамдын кемчиликтерин жашырат dedi. Мына ушул дүйнөдөгү эффект, багы бумерангдын эффектин билебиз, тугандар. Мына ошол бумеранг сыяктуу жашоодо ар бир инсандын кылган, жасаган, туткан иштери үчүн ошондой бумеранг болуп, ошол адамдын өзүнө кайтып келип атканын тугандар биз жакшы күбөбүз. Мисалы, бирөөнүн жашырган, бирөөнүн аброюн, намысына тийип, анын шерменде кылып, айыбын ачкан адамдар сөзсүз түрдө өздөрүнүн айыптары, кемчиликтери ачылып атканын биз көрүп турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай нерсени айтып эскертип кеткен эле. Эгерде ким бирөөнүн аброюн, абирин, намысын төкчү боло турган болсо, адамдардын алдында Аллах мына ошол берки чукулап, аңдып чыгарган адамдын аброюн Аллах Таала төгөт dedi. Тугандар, биздин мынакей ушул ишеним маселебизде дагы биз адамдарга бүгүн ушундай бир ачынарлуу, ушундай бир коомдогу сүрөт, ушул илимибиздин, шарият илимибиздин тайкылыгынан улам келип чыгат ушул нерсе.
бардык нерсе ошол билимсиздиктен. Биздин ишенимде адамдын биз сырткы абалын гана кабылдайбыз. Бирок ал адамдын ички жан дүйнөсүн, анын жүрөгүндөгү болгон максатын, ошол нерсени жасап жаткан адамдын мотивин биз ал нерсени изилдеп чыгарганы бул нерсе бизге жүктөлгөн эмес. Бул мен айтканым, туугандар, мына ошол кээ бир адамдар ошол жасаган жакшылык иши болсун, кандай бир иш тутпасын, мына ошол адамга карата көрө албаган адамдардын айткан сөзү, бул адамдар көрсүн үчүн кылып атат, бул ошондой багы жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр, бул жөн эле ушундай показуха, популизм, бул голый популизм, мындан башка эч кандай максат жок деп адам үчүн бул билип алуу мүмкүн болбогон ишти бул адам заявлять этип атат. Адамдардын биз сырткы келбетин, ал адамдын сырткы туткан иштерин карап туруп кабылдайбыз. Бирок ошол адамдын ниети кандай болгон? Бул адамдар көрсүн үчүн, же адамдар уксун үчүн, ошондой голый популизм негизинде бул иш тутту деген нерсени биз обсуждать этпейбиз. Бул нерсе бизге тыюу салынган. Бир адамдагы башка адамдын жүрөгүндөгү болгон ошол жүрөктүн ичиндеги содержание өзүнө окшогон пенде билбейт, мындай нерсени билбейт. Ислам тарыхындагы болгон ушундай бир ситуациялар, туугандар, биз үчүн, кийинки келген мусулмандар үчүн чоң бир сабак болуп калган. Мушриктер менен болгон согушта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын досторунун бири бир капырдын колунан кылычы түшүп кетип, куралсыз калды. Анан ошол жерде баягы адам ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп ошол капыр калиманы айтып жиберди. Эми туугандар, баягы сахабанын реакциясы кандай болду? Сахаба аны башын чаап салды, өлдү. Ошол нерсеге күбө болгон сахабалар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга келип арызданышты. Бүгүн ушинтип бирөө колунан кылычы түшүп, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп айтканына карабастан, ошол Усама тиги адамды чаап салды дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам баягы адамды өзүнө чакырып ушундай жемеледи. Ошондо баягы пайгамбарыбыздын алдында турган Усама кийин айтып атат: пайгамбарыбыз мени жемелеп, ошентип ушундай отчитывать этип аткан кезде мен ушул динге жаңы эле кирген бир мусулман сыяктуу болуп калганды кааладым деди. Ошол нерсени эңсеп кеттим деди. Эми баягы билесиңер, исламга жаңы эле кирген адамдын албетте мындай ошол порядок, эреже, правилаларын көпчүлүгүн билбегендиктен жаңы кирген инсан мисалы көбүрөөк учурларда кечиримдүү болот. Ошол нерсени мен эңсеп кеттим дейт. Эмнеге сен аны чаап салдың дегенде Усама айтып атат: мен дейт, Расулуллах, бул мен кылычымдан коркуп эле айтып койду ла илаха иллаллах деди. Мен кылычымдан коркконунан айтты дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: халла шақақта ан садрихи, сен эмне бул адамдын жүрөгүн жарып, ичиндеги мазмунун сен көрүп койдуңбу деди. Ошону билдиңби, жарып көрдүңбү сен деди. Сен кылычыңдан коркуп айтып атканын сен кантип билдиң деп. Туугандар, караңыздар, ошол сүрөттү мындай элестетсеңиздер, мына азырчы, мына визуально элестетсеңиздер, ал колунан кылычы түшүп кетти. Бул деген боевой ошол жерде согуш болуп аткан кез болчу. Мына ушул жерде отургандын баарыбыз ушул нерсени жасамак белек. Эмне үчүн дегенде, ал эгер ал чаппаганда, эгер биз чаппастан, мисалы биздин колдон кылыч түшкөндө, наркадан сени жөн эле чаап салыш вероятия бул 190% ушундай вероятия бар болчу. Эмне үчүн дегенде, согуш жүрүп турган кез болчу. Бүт ошол окружение, обстоятельства дал ошол нерсеге көрсөтүп атат. Ошондуктан ошондой болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Усаманы аябай катуу жемеледи. Сен эмне анын жүрөгүндөгү ниетин билип койдуңбу? Өлүмдөн корккон үчүн, сен кылычыңдан корккон үчүн бул ла илаха иллаллахны айтып койду дегенинен пайгамбарыбыз ушунчалык катуу урушту. Ошондуктан туугандар, бүгүн мисалы мына ушул биздин коомдогу болуп аткан ушул негатив, ушунчалык ачынарлуу сүрөт, биз адамдарга заочно өкүмдөрдү чыгарып атабыз. Тигинин жасаган күнөөсү мындай болуп атат, аны Кудай кечирбейт, же болбосо бул жазасын алат. Кыскасы, тозок жана бейишке киргизүү укукка бир гана Аллах ээлик кылат эле. Жок, Аллахтын болгон прерогативасына биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Биз кошо чечип атабыз адамдардын тагдырын. Муну кечирет, муну кечирбейт. Хадис кудусиде туугандар бир сабактарыбызда айткан элек, сыртынан көрүнүшү аябай ыймандуу болгон адам бир күнөөкөрдүн артынан сөгүп, муну Кудай эч качан кечирбейт ошентип жемелеп аткан адамды Аллах Таала айтат: менин жасачу нерсеме кийлигишкен
ким? Мен ал адамды кечирдим, тиги күнөөкөрдү де. Күнөөкөрдү мен кечирдим, ал эми буну кечирбейм де. Ошондуктан туугандар, ушул темада этият болуп сүйлөгөндө биз үйрөнүшүбүз керек. Абдан этият болуп сүйлөшүбүз керек. Туугандар, эмне үчүн дегенде, бардыгыбыз билгендей, бутунан чалынган турат, бирок тилден чалынган турушу кыйын болуп калат. Мынакей туугандар, Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген риваят бир хадисинде жаман ойдон сактангыла. Жаман ой бул шайтандын силерге ичиңерге салган эң калп сөзү. Эмне үчүн дегенде, туугандар, ошол жаман ойду биз жаман ойдун тизгинин бош коюп жиберебиз. Болду, адамдын эмнеси күлүк, адамдын ою күлүк. Ошол күлүк ойлорду биз тизгиндебестен коюп жиберебиз дагы. Анан кийин ошол биздин ошол жаман ойлор кандай деген адамды тозоктун өрөөндөрүнө тартып кеткенин өзүбүз билбей калабыз. Мына ушул Бухари жана Муслим хадис жинактарында келген сөзүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул нерседен сактангыла. Бириңердин артыңардан аңдып, жарышып. Туугандар, биз дайыма айтабыз, эстафета, жарыша турган нерсе бул өзүнүн ичине эрежелерди камтыган. Бул нерсени өзүнүн эрежелерине ылайык жасашыбыз керек. Эстафетаны Аллах Таала жарыялады Куранда. Ва фидалика фалятанафасил мутанафисун. Аллах Таала бейишти сүрөттөп, бейиштеги жыргал жашоонун сүрөтүн айтып, ва фидалика фалятанафасил мутанафисун. Мына ушундай бейиштин жыргалдарына жетүү үчүн жарышам дегендер жарышсын деп Аллах Таала Куранда ушуну айтып атат. Жарышсын деп. Бирок биздин жарыш, туугандар, мына ошол эстафетага чыккан адамдардын жаныңдагы ошол эле марафондо мисалы жүгүрүп аткан адамдардын баарын чаап, бирөөнү жыгытып, бирөөсүнө подножка берип, ошондой 5 правил, эреженин баарын бузуп кетип аткан күн бүгүн ушул биздин коомдо жакшы сүрөттөп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси." Өзү үчүн каалаган, жактырган нерсени башка бир мусулман үчүн дагы кааламайынча бул адамдын иманы толук болбойт деп айткан эле. Жок, бүгүн мына ушул кандай иш болбосун, туугандар, дин тармагындагы, дават тармагындагы, же болбосо ошол бийлик саясат майданындагы мына ошол нерселердин бардыгында бүгүн мына ошондой эстафета эмес, бул уже күчкө салмай варианттары ишке ашып кетип атат. Дал ушул бирөөнү күнөөлөп, же болбосо күнөөсү жокту, өзүнүн жеке бир кандайдыр интерестери үчүн туугандарына адамдын жашырган айыптуу нерселерин баарын афишировать этип, ошону жарыялап, адамдын аброюн төгүп, жашоосун талкалап, бузуп, ал нерсени эч ким ойлогон жок. Бул ситуациянан биз токтошубуз керек, туугандар. Мынакей бардыгыбызга белгилүү, бир Кыргызстан, бир мамлекет өлкөсүнүн, ошол мусулмандардын дин башкармалыгындагы болгон эң жогорку номер 1 болгон адам мына ошондой интимдик тымызын съемка аркылуу мына ошол адамдын бүтүндөй тагдырын талкалашты. Ошол кезде мен көрдүм ошондой молдолорду сүйүнүп аткан, ушул нерседен сүйүнүшүп аткан. Ал кезде сүйүнө турган эмес, ал кезде ыйлай турган ситуация болчу. Шерменде болду. Бирок бул нерсеге баа злорадство деп коет, туугандар. Мусулман адамдын, эгерде ушул мусулман адамдын башына бир кандайдыр кайгы түшсө, проблема түшсө, ошол мусулманга кыйынчылык башына келе турган болсо, мына ошол нерседен кубанып, жүрөгү жыргап жаткан болсо, мунафыктын, эки жүздүү адамдын жүрөгү деп жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Эки жүздүү адамдын жүрөгү деп билишибиз керек. Эмне үчүн Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын доорунда мусулмандарга кандайдыр бир проблема кийсе, кандайдыр бир проблема башталса, туугандар, ошол нерседен кубанып, жүрөгү жыргаган бул мунафыктардын тобу болчу. Мына ошолор жыргаган. Эгерде аларга ийгилик келсе, Аллах Таала Куранда айтып атат, силерге бир кандайдыр кырсык тийсе, ошол кырсыктан сүйүнүшүп, эгерде силерге бир ийгилик келип калса, мына ошол ийгиликтен алар сыгылышып, мына ушул туугандар эки жүздүү адамдардын кылган кылыгы жана ошондой эле адамдын артынан аңдып, адамдын ошол кемчиликтерин издеп, мисалы туугандар, мына уюлдук телефондорду алгыла. Ошол уюлдук телефондон үйүндө керек болсо аялын, ата-эне балдарын көзөмөл кылыш керек. Бирок ошол аялына же болбосо аялы күйөөсүнүн телефондорун чукулап, мына ошентип артынан ушундай кылган нерсенин бардыгы, туугандар, бул ички дүйнөнүн жаны, руханий тармагы адамдыкы ушундай кризисте экендигин жакшы түшүнүп билип алышыбыз керек. Адамдардын мына ошол жасаган нерсесин, эгерде кемчилигин
туура эмес нерсесин туугандар мына ошол көрүп туруп, бирок ошол нерсеге биз жол уруп атабыз. Баягы бейишке болгон ошол жарышуу туугандар, бейишке болгон жарышуу ошондой бой без правилга айланып кеткенде, албетте бул эң ачынарлуу нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Муавия радиаллаху анху айтат. Пайгамбарыбыздын айтып атканын угуп калдым дейт. Иннака иниттабата аваротин наси афсаттахум ау китта ан туфсидахум дейт. Пайгамбарыбыз айт, эгерде сен адамдардын авраттарын аңдып, эрчи турган болсоң, изилдей турган болсоң, сен адамдарды бузасың дейт. Кемчилиги жок адамды көрсөткүлөчү. Кемчилиги жок адамды көрсөткүлө. Андай адам болушу мүмкүн эмес бул дүйнөдө. Ошондуктан мына ошол адамдын аврат деп айтканы, туугандар, биз аврат. Биз эми адам болгондон кийин мына ошол эркектер мисалы жылаңач денесин, да ички кийимдерин жылаңач көчөдө жүрбөйт бул. Адамдар уялат ошол нерседен, туурабы? Бул деген хоть кичине болсо дагы табиятты бурмаланбай таза калган табият ошондой жылаңач уяттан уялат ушул нерседен. Бул нерседен сыймыктанып баягы нудистский пляжда жүргөн нудисттер эмеспиз да биз. Бул нерседен биз уялабыз. Дал ошондой эле туугандар, аврат деп мына ошол нерсени айтат. Аврат дегени дагы адамдын тымызын жасаган күнөөсү. Ошол күнөө жасаган нерсеси башка адамдар билбесин, ошолор көрбөсүн деп баягы уялып ошол нерсеге барган адам, эки жакты карап жалтаңдап ошол нерсени жасай турган болсо, ошол нерсени изилдеп таап коомго чыгарып бул адамдын аброюн төгүү, бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Мынакей пайгамбар саллаллаху ушуну айтып атат. Адамдардын авраттарын сен изилдей турган болсоң, аларды сен өлтүрдүң дейт. Бустуң дейт. Эми туугандар мындай да, мына ушундай биз иш тутуп аткан кезде пропаганданын мынакей бүгүнкү айрыкча бүгүн мына ушул 21-кылым туугандар мына ушул технологиянын өнүккөн кезинде үйдөн чыкпай ушакты дагы башканы дагы жасаганы биз барып калып туугандар. Иншаллах мына ушул темабыз аягына чейин чыкпай калды. Буюрса, кийинкисинен иншаллах ушул нерсени жазса. Ошондуктан бүгүн бул бой без правил деген нерсе дал ушул нерсе болуп калды. Ушул адамдарга информация, ошондой маалымат согушу. Бирөө кыркырса, бирөөдөн андан дагы перекричать этиш керек болот. Бул бузугу дезин аркыс жактан бирөө бул арам деп ошо экөө тең бири-бирин ашып түш керек болот. Бул нерсе туугандар мусулман адамдардын табиятына жарашпаган нерсе. Аллах Таалага дуа кылабыз. Амин, Раббана тaqabbal innaka antas samiul алим. Аллахым күнөөлөрүбүздү кечир, Кудайым. Аллахым жашоодо кетирген кемчилик каталарыбыз аябай көп. Аллахым өзүң мээримдүү затсың, тобаларды кабылдаган, адамдарды кечиргенди сүйгөн затсың. Аллахым өзүң баарыбызды кечиргин. Элибизге, журтубузга Кудайым амандык, тынчтык, биримдик бергин Кудайым. Бөлүнүп, жарылып, мына ошол өзүбүздүн журтубуздун мекенибизди Кудайым жоготуп албайлык. Аллах Таала туура жолдон адаштырбасын. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын, жакындарыбыздын жаткан жерлерин Аллахым өзүң жайлуу кылгын Кудайым. Бала